Параллелограммдын биссектрисасы DE, AE берилди 4, EB 2,5. Демек биз периметрин табышыбыз керек бул параллелограммдын. Эң эле алгач биз кайчылаш бурчту көрүшүбүз керек. Кайчылаш бурчтар бири-бирине барабар болот. Андан соң ADE үчбурчтугун тең капталдуу үчбурчтук деп билишибиз керек. Себеби анын эки бурчу бири-бирине барабар. Бизде ады белгисиз болчу, азыр ушул аркылуу таап алдык. Экөө бири-бирине барабар болсо, демек бул жак дагы 4кө барабар. Болду. Демек периметрин табууда жалпы узундугу 6,5 экен, ал эми туурасы 4 экен. Периметрди табууда 2 көбөйтүү узуну менен туурасын кошуп коебуз. Барабар. 2 көбөйтүү кашанын ичинде 10,5 чыгат. 10,5ды 2ге көбөйтсөк 21ге барабар. Демек ал экинчи колонка менен барабар экен. Жооп да Всы туура.